Атлантика деген темада конспект план түз деген запросту беребиз. Бул жакта запрос деген мындайча айтканда заказ да, буйрутма. Сиздер кафеге барганда же кандайдыр бир кийим кече заказ кылганда түсүн, өңүн, даамын, канча штук, канча порция деген сыяктуу заказ кыласыздар го, буйрутма. Ошондой эле сиздер дагы так туура кылып беришиңиздер керек. Жөн эле Атлантика океаны деп койсоңуздар, булар Атлантика океаны жөнүндө эле маалымат берет. Ал эми сиздер эмне түзүш керек, эмне жазыш керек, канчанчы класстар үчүн, канча мүнөткө, кайсыл тилде, ушунун баардыгын так даана кылып жазсаңыздар, ошого жакын кылып сиздер сурагандай кылып түзүп берет экен. Бул жасалма интеллект. Сиздер жөн гана теманы эле бербейсиздер, сиздер канчанчы класстар үчүн жазып алыңыздар. Эгерде жаныңыздарда кагаз, ручка болсо жазып алыңыздар. Канчанчы класстар үчүн конспект план жазганда кайсы сабактан, кайсы темадан, канча мүнөттүк кылып жана эмне жасаш керек, ошону сиздер запросту туура беришиңиздер керек. Мынакей, география сабагынан 7-класстар үчүн Атлантика океаны деген темада конспект план түз. Мен азыр мектептерде 45 мүнөт болот, сабак, 45 же 40 мүнөт болот. 45 мүнөттүк конспект план түз деп туруп запрос берем. Санайбыз, санабасак деле болот, бир канча бир мүнөттүн ичинде бизге түзүп берет. Бул жактан мен буга чейин бир нече запрос жөнөткөндүктөн бир аз памяти толуп калган экен, азыр өчүрүп коеюн. Ошон үчүн толук келбей калды. Азыр мен сиздерге өзүмдүн аккаунтум менен кирип туруп жазып берейин. Өтө көп запрос берип койгон болсоңуздар, память толуп калат, аны тазалап туруш керек болот. Ошол себептен мынакей азыркы эле запросту башка аккаунт менен берип жатам. Мынакей, Атлантика океаны боюнча география сабагынан 7-класс үчүн Атлантика океаны деген темада 45 мүнөттүк конспект план түз дедик дагы. Бизге азыр түзүп аягына чейин жетпей жатат. Байланыш бир аз начар болуп жатат окшойт. Эмнегедир бул жолкусунда бир аз ChatGPT'де көйгөй болуп жатат. Негизи мындай болбош керек эле. Буга чейин биз бир нече жолу иштешкенбиз.
каталар көп болуп жатат. Ошондой эле толук чыкпай жатат азыр. Толук чыгыш керек эле азыр бир аз. География сабагы тема деп биринчи эле экинчи тамгалар эле чыгып, бир аз күтүп турабыз. Мынакей география сабагынан деген жанагы запросту бергенбиз. Бул жакта бизге эки вариантын жазды. Биринчи вариант жана экинчи вариант кылып бизге конспект план түзүп берди. Бир нече секундтун ичинде темасын, классын, сабактын узактыгы, анан ошондой эле сабактын максаттары, компетенттүүлүктөрү бардыгы бар. Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык. Тарбия берүүчүлүк деп койсо болот, тарбиялык. Эми сабактын пландаштырылышы, уюштуруу бөлүгү, жаңы материалды түшүндүрүү, канча мүнөт кетет, ошолордун бардыгы жазылган. Киришүү, негизги бөлүк, бул жакта Атлантик океан тууралуу маалыматтар, ошондой эле бекемдөө. Теманы бекемдөөгө 15 мүнөт берилген экен дагы, топтук иш, анан картаны колдонууга 5 мүнөт берилген экен. Окуучуларды топторго бөлүп, өздөрүнүн ар бир топко өзүнчө тема бөлүп берген экен. Ошондой эле картаны колдонуу. Картадан эмнени көрсөтөсүңөр? Аралдарды, ир ягымдарды белгилөө дейт. Ошондой эле жыйынтыктоо жана баалоого 5 мүнөт берилген экен дагы. Кандай суроо бериш керек? Окуучулардын ишмердүүлүгүн баалайт, канча мүнөт берилет баалаганга. Ошондой эле үй тапшырмасына кандай тапшырма берилет? Ошолордун баардыгы жазылган. Ошондой эле үй тапшырмасы бул жака дагы отдельно өзүнчө жазып бериптир. Ошондой эле керектүү ресурстар, дүйнөнүн физикалык картасы. Көрдүңүздөрбү, анча мынча грамматикалык каталар болот. Сиздер аларды өзүңүздөр өзгөртүп алсаңыздар болот. Ошондой эле дүйнөнүн физикалык картасы, атлас, видеоматериал, ошондой эле постер жана маркерлер дейт. Биринчи вариант туура, менимче жакшы түзүп берген. Ал эми экинчи вариантта болсо, бул жакта каталар көбүрөөк экен. Биринчи эле сабактын дегенди субактын деп коюптур. Түзүмү орусчада аралашып кеткен. Ошон үчүн сиздер экөөнү салыштырып көрүңүздөр, кайсынысы туурараак, биздин тилге окшошураак болсо, биздин кыргыз тилибизде тагыраак, туурараак жазылган болсо, ошону колдонуп алсаңыздар болот экен. Эми муну кантип өзүбүзгө көчүрөбүз десеңиздер, ушул берилген. Ушуну тандайбыз, я предпочитаю дегенди. Ушуну биринчисин тандадык дагы. Эми бул жерде эң ылдый жагында копировать деген белги бар. Бул жакта эки квадратчаны бассаңыздар, копировать деп сиздердин буфер обменаңыздарга барып түшөт. Эми сиздер бул жерден эмне кылат экенсиздер? Бул жерден копировать кылып алып туруп, Word'га алып барып туруп, Word'дон андан ары өзгөртүп, кошумчасын кошуп, ала турган жерлерин алып өзгөртүп алсаңыздар болот экен. География сабагынын конспект планы мына ушундайча түзүлөт экен. Сиздер ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн темаңыздарга, планда кайсы класска ылайыктуу, кайсы предмет
ошого ылайыкташтырып конспект план түзүп алсаңыздар болот экен. Келиңиздер дагы бир запрос жазалы. Мисалы башталгыч класстагы мугалимдер үчүн дагы келиңиздер бир мисал жазып кетейин. Мекен таануу сабагынан мисалы Кыргызстандагы жаныбарлар деген темада мисалы 4-класстар деп коелу. 4-класстар үчүн деген темада 45 мүнөттүк же 40 мүнөттүк деп коелу. Конспект план түз. Сиздер дагы ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерге темаңыздарды туура жазасыздар, анан запросту туура бересиздер. Ошондо гана сиздерге туура жооп келет. Эгерде сиздерде катып калып турган болсо, сиздер ушул жакта белгини басасыздар. Обновить деген Google'дагы обновить белгисин бассаңыздар, кайрадан иштеп чыгып берет. Себеби азыр ChatGPT'ни колдонгон колдонуучулар көп болгондуктан бул жасалма интеллект жетишпей калат экен. Запросторду обработка кылыпчы. Ошон үчүн кээде катып калат. Ошон үчүн сиздер обновить дегенди басып койсоңуздар, кайрадан жаңылап улантып берет. Баш жагы бар, бирок аягына чыкпай жатат. Кайрадан запрос берип көрөбүз. Негизи күндүз берсеңиздер жакшы иштейт да. Кечинде запрос көп болгондуктан ушундай болуп бир аз күттүрөт, сиздердин убактыңыздарды алышы мүмкүн. Күндүз түштөн кийин иштесеңиздер кененирээк, тезирээк чыгарып берет. Жалпысынан аягына чыкпай калып жатат. Ушундай кылып 4-класстар үчүн бизге конспект план түзүп баштаган, бирок бекемдөөгө келгенде аягына чыкпай калды. Сиздер бул жакта попробуй еще раз дегенди басып көрөсүздөр, болбосо обновить дегенди басасыздар. Толук чыгып бүтмөйүнчө ушул функцияны кайталай бересиздер. Негизи күндүз жасасаңыздар так туура болуп чыгат. Кээде ушул запрос көп болгондуктан ChatGPT дагы бир аз катачылыктарды кетирип коет экен.
Бул чат GPT'ден конспект план гана түзбөйбүз, урматтуу эжекелер. Конспект план гана түзбөйбүз, сценарий түзгөндү үйрөнөбүз, презентацияга идея жазганды үйрөнөбүз. Кайрадан запрос жөнөттүм. Мону аягына чейин түзүп бердим, мынакей акыркы запросту, бирок түзүлүшүн мынакей түзүп берди. Келиңиздер көрөлү эле. Ушинтип бир нече жолу запрос жөнөткөнгө чейин сиздер дагы күтөсүздөр. 4-класстар үчүн Кыргызстандагы жаныбарлар деген темада 40 мүнөттүк конспект план. Кыргызстандагы жаныбарлар сабактын узактыгы 40 мүнөт. Максаттары жазылган. Окуучуларга Кыргызстанда жашаган жаныбарлардын түрлөрү, алардын жашоо чөйрөлөрү жана мааниси тууралуу түшүнүк берүү. Анча мынча грамматикалык каталар бар экен, аларды оңдойбуз. Сабактын структурасы, уюштуруу бөлүгүнө 5 мүнөт, жаңы теманы түшүндүрүүгө 15 мүнөт, мынакей негизги бөлүгү 10 мүнөт, бекемдөө, бышыктоо деп коелу. Бышыктоого 15 мүнөт, ошондой эле жыйынтыктоо жана баалоого 5 мүнөт берилген. Керектүү материалдар, эмне материалдар керек? Орусча жазылып кеткен, көрдүңүздөр, Кыргызстандын картасы деп кетиш керек болчу. Ошондой эле бул план окуучулардын жашоо өзгөчөлүктөрүнө ылайык жаныбарларды таанып билүү аркылуу кызыктуу жана билимдүү сабак өтүүгө ылайыкталган дейт. Жалпысынан негизи жакшы түзүлгөн, бирок анча мынча грамматикалык каталарын сиздер өзүңүздөр оңдойсуздар, кошо турган жерлерди кошуп. Сиздер муну копировать деген ушу белгини басып алып туруп, Word'га алып барып чыгарып алсаңыздар, бул толук түрдө конспект план болуп эсептелет. Келиңиздер. План конспектини кантип сактаса болот дейт. План конспектини жаңы эле айттым, ушул жакта турган копировать деген белгини басып аласыздар дагы, Word'га алып барып туруп вставить деген баскычты бассаңыздар, бул даяр Word'догу даяр план конспект болуп калат. Ал жактан анча мынча редактирование бересиздер, шрифтин өзгөртүп, талапка ылайык кылып өзгөртүп туруп, андан ары улантып кете берсеңиздер болот экен. Келиңиздер, андан ары уланталы чат GPT аркылуу дагы эмнелерди, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Чат GPT аркылуу сиздер кандайдыр бир иш-чараларга сценарий жаза аласыздар. Кандай сценарий десеңиздер, бул ар кандай иш-чараларыбыз бар. Мисалы, жакында эле Чыңгыз Айтматовдун эле эмес, адабият күнү болду. Ошол адабият күнүнө деле мисалы иш-чарага план деп коелу, көрөлү кандай пландарды жазып бере алат экен. Адабият күнүнө карата деп коелу. Иш-чарага сценарий жаз деп коелу эле. Иш-чарага 60 мүнөттүк сценарий жаз. Ушундай запрос берип көрөлү.
Бул ChatGPT негизи биздин кыргыз тилибизди кийинчерээк эле өздөштүрүп баштады. Негизи кыргыз тилчи мугалимдер үчүн дагы ChatGPT менен иштешкенден кийин дагы иштешиш керек. Ал дагы иштеш керек. Бул сценарийдин болобу, конспект пландын болобу эмненин үстүндө болбосун кайрадан иштешүүгө туура келет. Ал эми орус тилдүү мугалимдер үчүн жеңил. Бул жакта ката жок болот орус тил, себеби орус, англис тилдери дүйнөлүк тилдердин катарына киргендиктен бул жакта программисттер бул ChatGPT деген бул өзү компьютер, роботтор иштейт. Роботторго түшүнүктүү так болгондугу үчүн аларга орус жана англис тилдеринде иштөө жеңилирээк болот. Ошол үчүн кыргыз тилинде сабак берген кыргыз тилчи мугалимдер, сиздер дагы бир аз анча мынча каталарга көңүл бурбайсыздар, өзүңүздөр оңдоп түздөп аласыздар. Бирок бул жактан жакшы идеялар келет. Келиңиздер, бул жакта адабият күнүнө дегенде бир аз кыйналып жатат. Ооба, муну шашпай сиздер дагы бир нече запрос кылып жөнөтүп алсаңыздар болот. Эми биз орус тилинде запрос берип көрөлү. Напиши сценарий напиши сценарий на тему, например, «Здравствуй, Новый год» деп коелу. Жакында жаңы жыл келатат. Здравствуй. Бул өзгөчө тарбиячылар үчүн, же болбосо башталгыч класс мугалимдери үчүн, уюштуруучулар, организатор, завучтар үчүн аябай керектүү тема болуп атат. Напиши сценарий на тему «Здравствуй, Новый год» для третьих-четвертых классов на 40 минут деп коелу. Кандай сценарий жазып берет, азыр байкайбыз. Күндө жакшы иштеп жаткан ChatGPT бүгүн эмнегедир кыйынчылык жаратып жатат мен үчүн дагы. Сиздердин өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан, өзүңүздөрдүн ноутбугуңуздардан кылып көрсөңүздөр мынчалык кыйынчылык жаратпайт болуш керек, себеби мен өтө көп запрос берип салган окшойм деп ойлоп коюп атам. Же менин байланышым начар болгондуктан ушундай болуп жатабы деген ойлор келип атат. Сиздерден албетте кечирим сурайм. Буга чейин мындай болгон эмес болчу. Азыр мен дагы бир аккаунт менен кирип сиздерге жакшыраак түшүнүктүү кылып көрсөткүм келип жатат негизи. Азыр экранды жалпы бөлүшөм. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан же ноутбугуңуздардан ачып көрсөңүздөр болот. Жакшы. Мен келиңиздер, мен башка аккаунт, башка браузер менен кирдим. Браузерден болуп жатыптыр, көрсө. Мынакей. Сиздерге экран көрүнүп жатабы? Мынакей, мен жаңы жылга сценарий жаздым. Напиши сценарий на тему «Здравствуй, Новый год» для третьих-четвертых классов на 40 минут деп берген болчумун.
мынакей бул жакта сценарий новогоднего мероприятия для третьих-четвертых классов. Здравствуй, Новый год. Продолжительность 40 минут. Цель. Максатын декорация и реквизиты декорациясына эмнелерге тээт, мероприятиянын иш-чаранын жүрүшү, учурашуу, алып баруучулар эмнени сүйлөйт, баардыгы бул жакка жазылган экен. Мынакей ушундай болуп жазылыптыр. Финал аягына чейин канча мүнөт эмнеге кайсыга канча мүнөт жумшалат, баардыгы аягында эмне деп коштошот, баардыгы жазылып берилген экен. Сиздер эми муну алып алсаңыздар болот. Бул жакта копировать деген белгини басып алып туруп, сиздер муну Word программасына алып барып койсоңуздар болот экен. Келиңиздер, дагы биз запрос берели. ChatGPT'ге мероприятиядан башка биз дагы эмнелер жасайбыз дегенбиз, тест түзөбүз дегенбиз. Кыргыз тилинде жазабыз. Тарых сабагынан Рим империясы деген темада 15 суроодон турган тест түз дейли. Мынакей. Азыр ушул запросту жөнөтөм. Тарых сабагынан 15 суроодон турган тест түз. Мынакей. Бул 3-4 класстар үчүн деп жазып коюптур, бирок негизи Рим империясы кайсы класста окутулат, ошол класстар үчүн суроолор берилет. Сиздер да бул жака жазасыздар. Мисалы, Рим империясы 6-класстар окуй турган болсо, 6-класстар үчүн, же 9-класстар үчүн деп сиздер ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып суроолорду түздүрүшүңүздөр керек болот. Себеби бул жасалма интеллект автоматтык түрдө эле түзүп чыгат. Эгер сиздер балдардын жаш өзгөчөлүгүн, классын жазбасаңыздар, автоматтык түрдө эле жазып кете берет экен. Мынакей тест. Рим империясы деген темада 15 суроодон турган тест түз дегенмин. Бул жакта сонун кылып бизге 15 суроодон турган тест түз берди. Менимче ката деле жок экен. Сиздер муну аласыздар, дагы ушул жакта турган квадратча, 2 штук квадратчаны бассаңыздар, копировать деген белги болот. Муну алып барасыздар, дагы кадимки эле Word программасына вставить дегенди койсоңуздар, эмне болот экен? Түшөт. Азыр мен сиздерге Word'ду да ачып көрсөтөйүн. Мынакей Word'га алып келип туруп, ушул жактагы вставить дегенди бассаңыздар, кадимкидей эле A4 форматтагы тест болду. Мынакей ашыкчаларын алып саласыздар. Мынакей Рим империясы боюнча тест. Мисалы 7-класстар деп кое берели. 7-класстар үчүн дедик, дагы аягындагы ашыкча сөздөрдү алып туруп, муну сиздер балдарга чыгарып туруп бере беришиңиздер болот. Бул тест түзүүгө кеткен убакыт өтө сиздер үчүн, мисалы, буга чейин тестти 2 саатта, 1 саатта ойлонуп, ушул ар биринин варианттарын ойлоп жазып, буга чейин убактыңыздарды кетирген болсоңуздар, бул тест түзүүгө сиздерге көп болсо 5 мүнөттүн ичинде түзүп аласыздар. Ошончо гана убакыт жумшалат экен. Андан ары улантабыз. Экран жакшы эле көрүнүп жатабы? Бир нече жалпы экранды да ачам. Андан ары улантабыз. Келиңиздер. Бул жактан тест түзгөндү үйрөндүк, сценарий түзгөндү үйрөндүк, конспект план түзгөндү үйрөндүк. Эң негизгиси запрос бергенде классын, теманы, канча мүнөттүк, канча суроодон туруш керек, ошолордун баардыгын так даана жазсаңыздар гана
сиздерге ошондой ылайыктуу кылып түзүп берет. Келиңиздер, эми биз презентацияга идея сурайлы. Мисалы, биология сабагынан бардык сабактарды эске алуу менен мен сиздерге көрсөтүп жатам. Биология сабагынан адамдын клеткасы же болбосо клетка деген темада 6-класстар өтүшөбү? Клетканы 6-класстар үчүн клетка деген темада 10 слайдтан турган презентация түз. Бул ChatGPT сиздерге идея берет. Мынакей. Слайд, биринчи слайд титулдук бетке эмнени жазасыздар? Теманы пайдалануу, иллюстрация. Иллюстрация деген бул көрүнүш, кандай көрүнүш болуш керек, ошону берет. Экинчи, клетканын аныктамасы. Бул жакта аныктамасын жазат экенсиздер. Бардык тирүү организмдер эмнеде турат? Кыска аныктама берет экен дагы. 3-чү слайдка негизги бөлүк. 4-чү слайдка ошол клетка тууралуу маалыматтар, андан аркы маалыматтар жалпы сабактын негизги бөлүгү болуп эсептелет экен дагы. Анан бул жерде жыйынтык жана суроолор акыркы слайдка берилген, көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып сиздерге эмне берет экен? Идея берет. Келиңиздер, андан ары улантабыз. Биз бүгүн ChatGPT'ден мына конспект план түзгөндү үйрөндүк, кандайдыр бир иш-чараларга сценарий түзгөндү үйрөндүк, тест түзгөндү үйрөндүк. Сиздер бул жактан аларды эле гана эмес, сиздер өзүңүздөр жеке да өнүксөңүздөр болот. Мисалы, буга чейин кыйнап келген суроолор болушу мүмкүн. Же болбосо өзүңүздөр бир курс ачкыңыздар келип жатса, курска программа түз десеңиздер да курсуңуздарга план түзүп берет. Мисалы, канча күндүк план, 2 жумалык план десеңиздер, 2 жумалык курстун планын, программасын түз десеңиздер түзүп берет. Кандайдыр бир жомок жазып бер деп кармандарды жазсаңыздар, мисалы, келиңиздер бир жомок жазалы. Эмне деген темада, мисалы, жолборс менен коён деп коелу, башкы кармандарды. Коён, жолборс менен коён деген темада кызыктуу жомок жаз. Жомок 5 жаштан 5-7 жаштагы балдарга ылайыктуу болсун деп коелу. Десек, деп туруп запрос бердик. Мынакей, жолборс менен коён. Илгери токойдун четинде жолборс жашаптыр. Ал баарынан күчтүү, ылдам жана баарына баш жоопту. Көрүңүздөр, өлө кызыктуу кылып бизге жомок жазып берип атат. Бул эмненин ролун ойнойт экен? Жазуучунун дагы ролун ойнойт. 5-6 жаштагы, 5-6-7 жаштагы балдар үчүн бизге бир нече сөздөн турган, бир нече абзацтан турган жомок жазып берди. Бул жомокту алам дагы азыр мен биздин бүгүнкү сабагыбыздын Телеграмга жөнөткөн ссылканын ичине жөнөтүп коем. Анан шашпай окуп аласыздар. ChatGPT бизге эмне деген жомок жазып бергенин шашпай окуп алабыз. Кызыктуу. Андан ары улантабыз. Келиңиздер, жомок жазып берди. Эми ChatGPT мынакей сиздерге жазуучунун да ролун ойноду. Кыскасы, бул ChatGPT'ден сиздер адам ойлонуп, интеллектиси талап кылынган нерселерди жасап бере алат экен. Бирок укмуш адамдай болуп 100% туура так кылбаса дагы, бирок адамдан дагы анча-мынча ашышы мүмкүн. Себеби биз билбеген идеяларды, бир эле адамдын оюна келбеген
идеяларды буга чейин компьютердин, роботтордун маалыматтары аябай көп да. Булардын буга чейин Google, Яндекс жана башка көптөгөн кандай десем, интернет желелерине чогулган маалыматтар адамдын мээсиндеги маалыматтардан өтө көп. Ошон үчүн ошолорду чогултуп келип туруп, бул жасалма интеллект эмне кылат экен? Адамга жардам берет экен. Сиздер дагы колдонуңуздар. Слайд түзгөндү да үйрөндүк. Эми биз кийинки сайтыбызга өтө берели. Убакыт аз калды. Бүгүн биз сиздер менен ChatGPT'ни кенен үйрөндүк. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн запросторуңуздарды берип жасап көрүңүздөр. Ушул жерде айтылган бойдон эле калып калбасын. Ушул жерде айтылган бойдон эле калып калбасын. Сиздер сөзсүз түрдө практика жүзүндө иштеп азыр кылып көрүңүздөр. Телефондон эле, ноутбуктан болбосо да, телефондун өзүнөн эле Google'га кирип ChatGPT деп жазасыздар дагы. Андан ары эмне кылат экенсиздер? Сиздер өзүңүздөрдүн электрондук поштаңыздар аркылуу киресиздер. Андан ары запросуңуздарды жазасыздар. Мугалимдерге керектүү болобу, өзүңүздөрдүн жеке проблемаларыңыз, жеке мындай буга чейин билгиңиздер келип жүргөн суроолорду дагы берсеңиздер болот экен. Келиңиздер, андан ары улантабыз. Биз сиздер менен бүгүн ChatGPT'ни үйрөндүк. Эми кийинки сайтыбыз бул Gamma App. Мугалимдерге акыркы күндөрү аябай керектүү болуп жаткан презентация түзүү. Мындай презентациянын идея келсе, бирок дизайн түзгөндү билбей калабыз. Сөздөр даяр болсо, бирок дизайн жактан кыйналып калган мугалимдер өтө көп. Мисалы, мындай сүрөт коюшум керек болчу, анан бул сүрөт тамгалардын өңү мындай болсо болмок, анан бул жерге муну кошуп койсом болмок, анан мындай тигиндей деп көп мугалимдер презентация жасоодон аябай кыйналат. Презентация 1 сааттык сабакка презентация жасаш үчүн эле 2-3 күнүн кетирип, компьютерден жасап атып, аны кайра жоготуп алып, ошондой кыйналган мугалимдер өтө көп. Себеби мен дагы мугалимдерге презентация боюнча сабак бергенмин. Ошон үчүн сиздерге жасалма интеллект жардамга келет. Ал үчүн сиздер ушул Gamma App деген сайтка киресиз. Gamma App деген сайттан жардам сурайсыздар. Түзүлгөн планды кантип кагазга чыгарам, кайталап айтып койчу дейт Фарида Назаралиева эжеке. Суроо берип жатат. Мынакей эжекелер, сиздерге мисалы план түзүлдү дейли. Дагы бир жолу кайталайын. План түзүлдү, же болбосо жанагы тестибиз түзүлдү. Ушул жакта ар бир берилген запростун аягында сиздерге түзүп берет го, ошонун аягында ушундай копировать деген белги бар. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта голостун үнү турат, копировать, анан лайк, анан дизлайк турат. Сиздер копировать деген белгини басасыздар дагы, алып барып туруп Wordко вставить деген бассаңыздар, Wordко барып автоматтык түрдө түшөт. Менде дагы сабактар бар, жасалма интеллект тууралуу. Ушул сабактагы эфир сакталат, буюрса ушул сабактын аягынан дагы бир жолу кайталап көрө аласыз, эжеке. Келиңиз, андан ары Gamma App'ты улантабыз. Сиздер презентацияны тез арада жасаганды үйрөнгүңүздөр келсе, ушул Gamma App деп жазсаңыздар, ушунда логотипте сайт чыгат. Бул сайтты басасыздар. Мынакей ушундайча болуп сиздерге экран ачылат. Сиздер дагы бул Gamma App сайтына продолжить с помощью Google дегенди басып кирсеңиздер болот. Регистрация деген баскычты басып, бул жерден өзүңүздөрдүн электрон регистрация Google аккаунтум аркылуу эле улантам десеңиздер, ушундайча бет ачылат. Ошол жактан сиздер тандап туруп кирип кетесиздер. Өзүңүздөрдүн электрондук поштаңыздарды жазып, анан киресиздер. Бул жерден сиздер ушундай кылып ачылат экен. Бул сайттан эмне кылат экенсиздер? Презентация жасайсыздар. Бул жерде 3 запрос берилет. Создать новый AI деген бул жасалма интеллекттин жардамы менен жаңы слайд жасоо, искусственный интеллекттин жардамы менен жаңы слайд жасоо. Бул жерде новое искусство деген бул
PowerPointко киресиздер го, пустой эле PowerPoint. Ошого киргендей эле, пустой PowerPointко киргендей эле бул өзүңүздөр ойлонуп, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен же өзүңүздөрдүн дизайныңыздар менен түзүү деген сөз. Ал эми бул жерде импорт деген сөз, сиз буга чейин сиздерде даяр презентациялар болсо, ошолорду эгер сиздер редактировать этем десеңиздер, ушул импорт деген белгини басып туруп кирет экенсиздер. Андан ары улантабыз. Бул жерде мынакей ушундай болуп ачылгандан кийин создать новый AI. Бардыгыбыз эле бүгүн жасалма интеллект үйрөнүп атканыбызга байланыштуу сгенерировать, вставить текст, импортируйте дейт. Биз сгенерировать деген белгини басышыбыз керек болот. Продолжить. Анан бул жерден сиздерден сурайт, канча картадан турсун, презентация деген тандайсыздар, канча картадан турсун. Бул жерде акысыз 10 картага чейин берилет. 10 карта болсо деле бул жаман эмес. Азыркы презентациялар 10 слайдтан турса деле бул сонун презентация болуп берет. Бул жерде турган по умолчанию деген белги, традиционный дегенди белгилеп койгонуңуздар жакшы, себеби экран узунунан болуп чыгат. Бардык эле азыр ноутбуктар ушундай форматта, узун, кандай десем, туурасынан кеткен. Традиционный дегенди белгилейсиздер, анан тилин пока белгилебей турасыздар. Бизде кыргыз тилинде бул жакта да бир аз кыргыз тилден проблема бар, бирок русский деп тура бериңиздер. Эгер сиздер сөзүңүздөрдү кыргызча жазсаңыздар, кыргыз тилинде чыга берет экен. Запрос жөнөтөбүз. Мисалы, Ньютон деген физика сабагынан Ньютонго презентация түзүш керек болуп атат. Ал үчүн биз кантип жазабыз? Физика сабагынан Исаак Ньютон деген темада презентация түз деп коелу. Создать конспект дегенди бассаңыздар, бул жерден эмне болуп чыгат экен? Орус тилинде чыкты. Көрдүңүздөрбү? Кыргыз тилинде түзүшпөйлүбү? Кыргыз тилинде деп туруп создать конспект кылып көрөлү. Чыкса чыгат, болбосо биз башка расширенный режим. Gamma App деген сайт негизи акыркы күндөрү эле чыкты. Акыркы 2 айдын ичинде пайда болду, 3 айдын ичинде дейин. Бул сайтка дагы тил жагы бир аз кыйыныраак болуп атат. Кыргыз тилибиз бир аз артта калып жаткансыйт ушу жасалма интеллект тараптан. Эгерде бизде мыкты программисттер, бизден дагы тилчи программисттерибиз чыкса жакшы болмок. Казак тили болбой калат. Так, азыр пишите на кыргызском языке деп көрөйүн. Бирок өткөндө бир нече слайдты биз кыргыз тилинде жасадык. Азыр орус тилинде түзүп берет экен, себеби кыргыз тилинде көп маалыматтар бул сайтка кире элек экен. Келиңиздер, орус тилинде болсо деле түздүрүп берели, бирок бизге сүрөттөрү менен дизайны кыргыз тил тексттерин өзүбүз оңдоп койсок болот. Негизгиси биз сүрөт менен дизайнын колдонуп алсак болду. Кийинчерээк балким
кыргыз тилинде да чыгып калат. Биз ага чейин Gamma апптын дизайны менен сүрөтүн, анан андагы идеяны колдонсок болот. Мынакей кыргыз тилинде чыгып баштады. Мен кыргыз тилинде деген запросту жазып койгонмун. Бир эле слайд чыгып калды. Азыр артка кайра жылабыз. Форма. Описаниясына на кыргызском языке дегенди кошуп койсоңуздар. Мынакей Исаак Ньютон жөнүндө бизге презентация түзүлүп жатат. Төртүнчү слайд даяр болду. Болжол менен 5 мүнөттүн ичинде сиздер слайд жасап, ошол слайдтын дизайнына идея экенсиздер. Ал жактагы каталарды өзүңүздөр оңдоп алсаңыздар болот. Грамматикалык каталар болушу мүмкүн, лексикалык каталар болушу мүмкүн. Ошол каталарды өзүңүздөр оңдоп аласыздар. Мынакей Исаак Ньютон жөнүндө 10 слайдтан турган презентация бизге жасап берди. Келиңиздер башынан көрөлү. Мынакей. Бул сүрөттөр жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн сүрөттөр. Көрдүңүздөрбү кандай кооз? Буга чейин эч жерде кезиктирген эмеспиз бул сүрөттү. Буга чейин Google'дан да кездештирген эмеспиз. Исаак Ньютондун мындай кооз даана тартылган сүрөтүн. Бул жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөндүктөн кооз жана так даана болгон. Экинчи Исаак Ньютон жөнүндө мынакей биринчи бети, титулдук бети, балалыгы жана билими, дүйнөлүк тартылуу күчүнүн мыйзамын ачуусу, мынакей жерге тартылуу күчү, күчтүн мыйзамы, жаңыча көз караш, ошолор тууралуу маалымат берген. Жарыктык жана оптиканын теориясы, Ньютондун кыймыл мыйзамдары дейт. Мыйзамдары жөнүндө берилген экен. Дифференциалдык жана интегралдык эсептөөнүн ачылышы жөнүндө мынакей Ньютондун ушундай сүрөттөрүн буга чейин биз эч жерден кездештирген эмеспиз. Көрдүңүздөрбү, булар жаңыча. Илимий прогресстеги таасири кандай сонун сүрөттөр, иллюстрациялар колдонулган. Бул жакта алхимия жана теологияда жетишкендиктери, ошондой эле сыйлыктар тууралуу, таанылуусу тууралуу, ошондой эле мурасы жана физикалык, заманбап физика кеткен. Мынакей ушундай 10 слайдтан турган өтө кооз, сулуу презентация бизге кайсы программа жардам түзүп берди? Gamma app деген программа түзүп берди. Муну сиздер көчүрүп алышыңыздар үчүн бул жактагы 3 чекитти басасыздар, оң жакты караңыздар. Сиздердин электрондук поштаңыздардын жанында ушундай жогору жакта, оң жакта 3 чекит турат. Ошону басып туруп экспорт дегенди басасыздар. Экспорт PowerPoint дегенди бассаңыздар, бул сиздердин ноутбукка автоматтык түрдө көчөт. PowerPoint форматтагы презентация болуп сиздерге көчөт. Мынакей, бул жерде загрузка болуп жатат. Азыр көчкөндөн кийин мен сиздерге PowerPoint форматында ачып көрсөтүп берем. Мынакей PowerPoint форматта ачылды. Сиздерге көрүнүп жатса керек. Муну сиздер эми PowerPoint'тан кадимкидей эле разрешить редактирование дегенди басып аласыздар. Эгерде бул жакта каталар болсо оңдоп аласыздар. Мисалы, физиканын атасы дегенде атасы деген кичинекей тамга менен жазылсын, мындайраак турсун деп койсоңуздар, өзүңүздөр оңдоп аласыздар. Бул жерде Гүлназ Тынчтыкбек деген жазуу кереги жок десеңиздер, алып саласыздар. Бул жерден алып, мисалы,
бул баскычтан басып туруп мынакей удалить дегенди басып койсоңуздар эмне болот экен? Гүлназ Тынчтыкбек деген жазуу өчөт. Мынакей ушинтип ашыкча белгилерди алып саласыздар. Өзүңүздөр балким кошумча бул жака мугалими Баланчаева Түкүнчө деп жазып аласыздар. Ушинтип бул жака кошумчасын кошом, алымчасын алам десеңиздер, оңдоп, түздөп PowerPoint форматында кийин дагы муну бир эле сабакта эмес, бир нече сабакка колдонуп кете берсеңиздер болот экен. Суроолор жокпу? Суроолор болсо бересиздер, Gamma App боюнча дагы, анан ChatGPT боюнча. Бүгүн биз сиздер менен 2 сайтты өздөштүрдүк. Мен бүгүнкү темада дагы бир сайтты кошконмун. Ал сайтты эгерде аягына чейин көрөм десеңиздер, мен азыр 10 мүнөт ичинде түшүндүрүп кеткенге аракет кылайын. Gamma App сайты негизинен кыскача ушундай. Урматтуу эжекелер, бул жака да сиздер алгач эле маалыматты туура жазышыңыздар керек, теманы туура жазышыңыздар керек. Ошондой эле канча карточкадан туруш керек, ошонун баардыгын мынакей сгенерировать дегенди баскандан кийин эле 10 картадан турсун, традиционный деген тандайсыздар, анан бул жерден презентацияга запросту туура бересиздер. Келиңиздер дагы бир презентация түзүп көрөлү, же сиздер бул сабакты кайтадан кайталап көрүп өзүңүздөр түзүп көрүңүздөр, себеби убакыт өтө тар болуп жатат. Дагы бир сайтты үйрөтө кетейин. Ал үчүн Google'га киресиздер дагы. Бул сайттан сиздер тест түзгөндү үйрөнөсүздөр. Quizzes деген сайт бар. Буга чейин уккансыздарбы, жокпу билбейм. Quizzes деген сайтка кирсеңиздер, мынакей англисче ушундай логотипте Q деген тамганын белгиси фиолетовый түстө. Quizzes деген сайтка кирсеңиздер, бул жерден дагы электрондук почтаңыздар менен кире бересиздер. Англисче чыгат, англис тилинде чыкса, сиздер русский дегенге которуп аласыздар браузер аркылуу. Анан бул жерден авторизоваться деген жерге, же болбосо подписаться. Эгерде буга чейин кирбеген болсоңуздар, подписаться деген басасыздар. Кирген болсоңуздар, авторизоваться дегенге. Учителя бесплатно зарегистрироваться. Келиңиздер, учителя бесплатно зарегистрироваться дегенди басасыздар дагы. Регистрациядан өтөт экенбиз. Продолжить с Google. Google электрондук почтам менен кирем. Контин деген улантуу деген сөз. Улантуу деген баскычты басам. Анан ушундай болуп чыгат. Школа, работа, персональный использование. Персональный использование деген басасыздар. Гүлназ Тынчтыкбек, продолжить. Өзүмдүн аты жөнүмдү жазып кирип атам. Мынакей ушундай болгон экран ачылат сиздерге. Бул сайттагы аябай кызыктуу сайттардын бири. Бул сайтта өзүнчө бир чоң сабак болот негизи. Бирок мен сиздерге кыскача бул жактан тестти кандай түзөбүз. Создавать деген ушул жакта белгини бассаңыздар, мынакей фиолетовый болуп турат. Создавать деген белгини басып туруп, сиздер оценка дегенди басасыздар тест түзүш үчүн. Анан бул деле жанагы сыяктуу с нуля деген, нөлдөн баштап өзүңүздөр ойлонуп түзгөн тест. Импортировать деген бул буга чейин даяр болгон тесттерди импорт кылуу, анан генерируйте с помощью деген жасалма интеллекттин жардамы менен түзүү деген сөз. Бул жерге эмне кылат экенсиздер? Бул жерге текст подсказка дегенди басасыздар. Ушул жерде турган белгини басып туруп, бул жерге сабактын, предметтин атын, теманы жазасыздар. Келиңиздер, химия сабагынан кечиресиздер, химия сабагынан түзөлө экенбиз. Химия сабагынан кычкылтек жана азот деген темада. Химия сабагын мен аябай билбейм, бирок оюма келгенди жазып атам. Химия сабагынан кычкылтек жана азот деген темада 8-класстар үчүн тест түз деп коелу. Же болбосо кычкылтек жана азот 8-класстар үчүн тест деп коелу.
Анан бул жерге количество вопросов деген жерге мисалы 15 суроодон турсун. 10 суроо кылалы, 10 суроодон турсун. Выберите тему. Бул жерден химия бар болсо химия дегенди кошосуздар, Физическая дейт, история, география, мынакей химия. Выберите оценку. Канчанчы класс? 8 класс. Продолжать. Азыр көрөбүз. Свойства кислорода, свойства азота, реакция с азотом, кислород в природе, азот в природе дейт. Создать викторину. Бир нече мүнөттүн ичинде азыр бизге эмне түзүп берет экен? Тест түзүп берет. Бул жерде орус тилинде түзүлдү, бирок кычкылтек деген сөз колдонулуптур. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта дагы тилден проблема бар, көйгөй бар. Ал үчүн сиздер сурооңуздарды орус тилинде эле түзүп, кийин мына бул жакта даяр суроолор бар экен. Ошолорду колдонсоңуздар болот экен. Химия сабагына мынакей сообщество деген жерде жалпы сабактар бар экен. Кычкылтек жана азот дейт. Азаматсыздар, эжекелер. Сиздер бул жерге орус тилинде түзүп алып туруп, эмне кылсаңыздар болот экен? Кыргыз тилине которуп койсоңуздар болот. Ал үчүн сиздер эмне кыласыздар? Орус тилинде эле суроо түзөсүздөр. Анан аны алып барып Google переводчикке алып барып туруп перевод кылдыртып алсаңыздар болот экен. Буга чейин бирок бул жерде кыргыз тилинде да бир нече суроо түзүлгөн болчу. Сиздер да аракет кылып көрүңүздөр. Ошондой кыскасы Quizzes сайтын викторина түзсөңүздөр болот. Викторина, тест жана башка презентацияларды дагы түзө алат экенсиздер. Сиздер бул жерди дагы изилдеп отурсаңыздар аябай көп жакшы пайдалуу нерселерди табасыздар. Убакыт тар болуп жаткандыктан мен сиздерге ар бирин түшүндүрүп бергенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Сиздер дагы изилдеп көрүңүздөр. Бүгүн ушул 3 сайтты өздөштүрсөңүздөр эле алдыдагы сабактарыңыздарга бир нече жеңилдиктер болот, бир канча жеңилдиктер болот дешенем. Биринчи сайтыбыз бул ChatGPT сайты болду. Экинчи Gamma презентацияларды сгенерировать эткен презентация түзө турган сайт болду. Үчүнчүсү тест түзө турган Quizzes сайты болду, эжекелер. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, Telegram каналыбызга жазып койсоңуздар болот. Мен ушул 3 сайттын шилтемесин Telegram каналдагы биздин ушул сабакка ссылка жөнөтүлгөн шилтеменин астына комментарий бөлүмүнө ушул 3 сабактын шилтемесин жөнөтөм. 3 сайттын ChatGPT, Gamma App жана Quizzes сайтынын шилтемесин жөнөтөм. Ошол жактан таап, колдонуп, сабакты дагы бир жолу кайталап көрүңүздөр. Мен бул сабакты запись кылып койдум. Бүгүн сакталып кала турган болсо дагы алдыда колдоносуздар деп ишенем. Ушуну менен сабакты жыйынтыктайм. 1,5 саат бою сиздер менен мен Гүлназ Тынчтыкбек кызы болдум. Эгерде суроолоруңуздар болсо 2 мүнөт убакыт берейин. Чатка жазыңыздар. Напишите чат деген жерге өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жазыңыздар. Сабак сакталабы дейт. Ооба, сабак сакталат. Келиңиздер, суроолор болсо бериңиздер, урматтуу эжекелер. Суроолоруңуздар болсо берип жетишип алыңыздар. Мен дагы колуман келишинче жооп берейин. Мен
бул сабактарды ютубтан өтүп жатканым бул кийинки сиздердин сакталган сабактарды кайрадан кайталап көрүп теманы өздөштүрүп кетсин деген ниетте ютубтан өтүп жатам. Себеби өтүлгөн сабактар кайрадан адам кайталап көрбөйүнчө, себеби азыркы жаңы технологияларды улумундагы, ортомунда, орто куракта эжекелер түшүнүш кыйынчылык жаратат, түшүнүү. Ошон үчүн мен ютубтан өтүп кайрадан сиздер кайталап көрүп алсын деген ниетте ютуб каналынан өттүм. Суроолор жок окшойт, суроолоруңуздар жок болсо анда сиздердин баарыңыздарга кутман кеч. Жакшы эс алып, жакшы туруңуздар. Эртең дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Нурлан Калпаев агай, рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Сиздерге дагы ийгилик. Алдыда жаңы технологияларды колдонуп, окуучулар үчүн мындан дагы кызыктуу сабактарды өтүңүздөр. Заманбап технологиялардын пайдасын көбүрөөк пайдаланып, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды үнөмдөп алыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бизден алыстабай биздин YouTube жана Telegram, Instagram баракчаларыбызда активдүү болушуңуздарга чакырам. Баарыңыздарга кутман кеч, жакшы калыңыздар.